Тамара Кадырбаеванын негизги жумушу электр энергиянын жоготууларын эсептөө. Бүтүндөй облуска тартылган электр энергиянын коммерциялык жана техникалык коромжуларын эсептеш үчүн иш убактысынын дээрлик көбүн көмөк чордондорун кыдыруу менен өткөрөт. Здравствуйте, Виктор Тимофеевич. У нас не баланс, пришла проверить показания приборов учета. Вот удостоверение. Тамара айымды ишинин кооптуулугу чочутпайт деле. Тескерисинче өз жумушуна болгон берилүү менен тармактын татаал бөлүмүн жетектөөгө жетишти. Бул жакта иштеп 25 жыл тажрыйба тапкан кызматкер эмгек жолун 24 жашында баштаган. Бир кипятильник сайып резеткага точкага суу жылытсам деп анан ошого кызыгып бузулуп калды да, анан ошону деген жазап кайра сайып суу жылытканда ошондон аябай мага жагып калды да, отвертка менен иштеп точкаларды жасап, ушул өзүм ойлойм, ушул школдо эле өзүм ушул кесипти таңдагам да. Күн түндебей кызматта болуунун аял киши үчүн кыйынчылыгы арбын, бир четинен кооптуу дагы. Мындай ойдо аталган жумушту аркалоосуна алгач эле ата-энеси каршы турушкан. Бул кандайча, бул жалаң эркектер иштечи жумушта сен ушул кесипти таңдап атасың, эмне столбага чыгасыңбы деп каршы болушкан. Бирок ага карабастан мен ушул кесипти таңдап, жактырып, аябай ушул кесипти таңдап окуп бүткөнүмө аябай ыраазымын. Жамааттагы мырзалардан кем калышпай жумушун мыкты аткарууга ашыккан каарман үй бүлө менен жумушун тең алып кетүү аракетинде. Кызматта жаралган кыйын кырдаалдарда жолдошу 4 баласынан колдоо табат. 6 дем алыш күндөрдү карабастан биз жумушка чыгып, ошол көрсөткүчтөрдү алып эсептейбиз да. Ар бир киловаттты эсептеп чыгарып, балансын чыгарып, анан сбытка беребиз. Шайыр мүнөзү менен эл аралап эмгек кылган кызматкердин эмгек тарыхы түрдүү окуяларга бай. Алардын бардыгы тажрыйба берип такшалуусуна себеп. Электроэнергия шуток не любит, ошибок не прощает деп. Ушул биз адамдын коопсуздугу менен иштейбиз да. Туура эмес отключение, туура эмес включение кылып калсак, биз адамга аябай абдан зыян келтиребиз да. Ошол себептен мен аябай ошол диспетчер болуп иштеп жүргөндө абдан коркчумун да. Туура отключение берип, туура включение берип, туура мамиле кылыш керек да бул жумушка. Тамара Кадырбаева учурда чыгыш электр ишканасында баланс чыгаруу бөлүмүнүн жетекчиси. Кесиптештери аны өз ишине так, жогорку жоопкерчиликте иш алып барган күчтүү айым катары сыпатташат. Тамара Сапаргалиевна өтө тактыкты, жакшы көрөт. Мен эмгекчил катары өзүнүн эмгегин сүйгөн, анан көп жылдан бери ушул чыгыш электрдин эң мындай бир оор тармактарынын жетектеп келатат да. Майрам күн дем алыш дебей калкка кызмат өтөгөн каарман өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошкондордун катарында болууну каалайт. Мынтип үй бүлө коломтоосун сактап, бала тарбиялоо менен катар өлкөнүн өнүгүшүнө өз салымын кошуп келаткан айымдар коомдун жаркын үлгүсү. Данагүл Алиева, Жакшылык Чортонов, Ош Перим, Ысык Көл облусу.